Баш калаада чечилбеген маселе арбын. Социалдык көйгөйлөрдөн тарта жол, бала бакча, мектептердин курулушу, борбордун айланасына жан конуштарга газ түйүндөрүн орнотуу, канализация маселесин чечүүңдүү толгон токой көйгөйлөр бар. Албетте булардын баары жакын арада эле пайда болгон эмес. Көптөн бери сүрүлүп отуруп, быкшып жетилген маселелер. Шаар башчысы Эмилбек Абдыкадыров мындай көйгөйлөрдү угуп бүткөн соң иш-чаралардын планын түзүп, четинен чечип баштоо керек дейт. Орчундуулары 1 жылда чечилүүгө тийиш. Алдыңкы планда 5-10 жыл мурда басып алынган жерлерди мыйзамдаштыруу турат. Көбүнчө жер маселеси жакында чечиле турган маселе. Мен элдер туура сүйүнүү менен кабыл алып атат. Себеби бул маселеге биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич точканы койгон. Мына мындай болот. Мындан кийин жер басуулар болбойт. Мурда жашап калган элди узаконитет бергиле деген саясий чечим кабыл алган. Калган жагын закон ченемди баарын оформить этип ушул маселени чечишибиз керек да жакын арада. Борбордо жүрөгү өткөн экология, жол тыгындары, коомдук унаалардын тартыштыгы өңдүү кечеңдеп жаткан көйгөйлөр бар. Баарынан да экологияга да, элдин саламаттыгына да зыян жаратып жаткан таштанды төгүүчү жайдын тагдырын чечүү турат. Буга чейин алынган 9 миллион евро насыяны таштанды иргөөчү завод кура салбаса да, ага чейинки аракетин көрүүнү пландап жатышыптыр. Азыр чоң завод курбасак дагы 9 миллион евро да чоң акча. Ошого биринчи мусора сортировочный линияны коюп баштайбыз. Анан жана кирген чыккан машиналардын баары тең дезинфекция кылып, дезобработка кылып, шаарга кирген инфекцияны алып кетпегендей ошондой постторду даярдайбыз. Анан сортировать эткендеп, анан ошондуп чекесинен анан чече баштайбыз. Бишкектин Таштанды полигонуна жакын жайгашкан Алтын Казы конушунун атынан келген Светлана Ашыралиева да бул көйгөйдү бүгүн шаар башчысына жеткирсем деп турат. Анткени бул аймакта жашагандар кара түтүнгө ишталып бүтүптүр. Таштанды күйгөн сайын дем алуу кыйындайт. Ал эле эмес, Таштанды жайына бурула берген жайда жол чырак жок болгондуктан кырсык көп катталат экен. Мындан тышкары аталган жан конуш мыйзамдуу болбогондуктан мектеп көйгөй орчундуу маселе. Кошуна жайгашкан айылдагы мектептерге балдарын жайгаштырууда машакат күч. Закон түрүндө статус албагандан кийин жыл массивдер. Биздин школа, Калысордодо турган школа, 86 школа, очередке койбойт, электронный очередке. Ошол маселени чечип бергиле. Жыл сайын эле ошол маселени улам директор алмашат экен, директор өзүнүн законун чыгарат экен. Мен силерди албайм, мен силерди кабыл албайм. Электронный очередь бар экен. Силер балдарыңарды каяка алып барсаңар, ошол жака алып баргыла. Мен образованияда кайрылганбыз, мэрияга да кайрылганбыз. Акимчиликке да кайрылганбыз ошол вопростор менен. Бишкектин 1-май районунун тургундары менен жолугушууга барган мэрге да дал ушул өңүттө суроолор берилди. Жерлерди мыйзамдаштыруу башталарын жакшы жаңылык катары айткан Абдыкадыров, эртедир кеч маселелер чечилүүгө, шаар өнүгүүгө тийиш. Өзгөчө жан конуштарда токтоп турган көйгөйлөрдү чечүүнү тездетүү керек. Мындан улам бул районго караштуу 16 жан конуштун 12си газ түйүндөрүнө туташтырылса, Акбосоо конушун газдаштыруу 2024-жылга пландалып жатыптыр. Быйылкы планга токтолгон райондун акиминин орун басары Чыңгыз Байсов титулдук баракчага кирген объектилерди түшүндүрдү. Титулдук баракча боюнча Бишкек шаарында 2 мектептин курулушу каралып атат. Андан тышкары китайский грант боюнча 2 көчө буюрса башталат. Бул Манас көчөсү менен Панфилов көчөсү. Андан тышкары дагы 5 аягына чыга элек көчө бар. Ошол көчөлөр Кудай буюрса быйыл аягына чыгарылат. Жан конуштарда эле эмес, шаардын ичинде да көйгөйлөр көп. Мыйзамсыз курулуштарды айтышкан жашоочулардын бири 25 адамдын кайрылуусун билдирди. Буга чейин аябай тынчтык өкүм сүргөн Жамбыл көчөсүндө эч кимдин уруксаты жок эле 2 кабат мейманкана курула баштаптыр. Көчө өтө тар, унааларды токтотмок тургай бурулуп кетүүсү кыйын болгон жерде эми абал оорлойт деп санар кашып жатыптыр. У нас сосед построил незаконно гостиницу. Биз Жамбыл көчөсүнүн атынан келдик. Негизги көйгөйүбүз кошуна жашаган үйдүн ордуна мыйзамсыз мейманкана курулуп жатат. Кошуналардын баары каршыбыз. Башкы прокурордон тарта тиешелүү тармактардын баарына кайрылып чыктык. Баарынан мыйзамсыз курулуш деген жооп келди. Эч бир жактан уруксат берилбептир. Андыктан электр энергиясын өчүрүштү. 2 жумадан соң кайра электр тогу уланып, курулуш башталмак тургай бүткөнү калды. Уруксат документтери жок курулуш баштаганы үчүн шаар бийлиги чара көрөт. Айып салат деп ишенебиз. Жеке сектордун мындай мамилесине көз жумуп койбош керек. Биз бул курулушка караманча каршыбыз. Ал эми дал ушундай эле мыйзамсыз жайды мэрге тиешелүү жетекчилерге жеткирүү үчүн келген Мария Бакирова да Эркиндик бульвары менен Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги спорт аянтчасынын орду базарга айланып кеткендигине тынчсызданууда. Балмуздак суусундук сатуучу жайга айланган жерде 1,5 жылдан бери тынчтык жок дейт. У нас там было рядом Бөкөнбаева Эркиндик спортивный. Буга чейин Эркиндик көчөсү менен Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде спорт аянтчасы бар болчу. Эми ал жер 1,5 жыл мурун жеке бирөөгө өтүп кеткенби айтор күркүрлөр орнотулуп, балмуздак суусундук саткан жайга айланды.
чыгарды. Анын баары мыйзамсыз. Эми уруш, мушташ, ызы чуу башталды. Эркиндик көчөсү ансыз да жыш жайгашкан. Бул маселе олуттуу. Тез арада муну бир жактуу чечүү керек. Бишкек мэри менен болгон жолугушууда райондогу көйгөйлөргө кошо Борбор калааны келечек муунга татыктуу өткөрүп берүү керектиги да сөз болду. Мыйзамсыз курулуштар экологиянын бузулушу башаламан жайгашкан объектилерди тартипке келтирип, гүлдөгөн жашыл шаарды калыбына келтирүү зарылдыгы айтылды. Бишкек мэри жакын арада тез чечүүгө тийиш болгон план программасын иштеп чыгып, аны аткарууга киришмек болуп жатыптыр. Шекер Сатыбалдиева, Мээримек Жусупбек уулу, Нью ТВ.